Бүгүнкү сабагыбызда болсо англис тилиндеги саламдашуу сөздөрүн үйрөнөбүз. Саламдашуу сөздөрү негизи ар бир тилде эң көп колдонулган сөздөр. Саламдашуу деген англис тилинде greeting деп коет экен, саламдашуу дегенди. Жалпы саламдашууну greeting дейт экен. Мен азыр бул жерге эң көп колдонулган саламдашууларды жаздым. Мындан башка дагы саламдашуулардын түрлөрү көп, бирок ушулар көп колдонулат. Мисал үчүн, биринчи, кутмандуу таңыңыз менен деген сүйлөм кандай болот экен? Good morning. Good morning. Good morning. Good деген сөз жакшы, сөзмө-сөз которгондо. Morning эртең менен. Жакшы эртең менен бизде кандай которулат? Кутмандуу таңыңыз менен. Good morning. Экинчиси, түштө же күндүзү кантип саламдашабыз? Good afternoon. Good afternoon деген кутмандуу күнүңүз менен. Good afternoon. Good afternoon. Кечинде болсо good evening. Good evening. Good evening деп саламдашабыз, Кутмандуу кечиңиз менен деген сөз. Good деген сөздүн бардыгы жакшы дегенди билдирет экен, эртең менен, түштө, кечинде. Good morning. Good afternoon. Good evening. Ал эми салам деп саламдашсак, hi, hello болот экен. Экөө тең окшош эле, колдонушу дагы окшош, мааниси дагы окшош. Дагы кайталайбыз. Greeting. Good morning. Good afternoon. Good evening. Hi, hello. Hi, hello. Англис тилинде дагы эң көп колдонулган сөз бул кандайсың деген сөз. Көбүнчө ал саламдан кийин келип колдонулат. Мисал үчүн, hi, how are you? Салам, кандайсың? How are you? How are you? Are деген to be этишинин учурчактагы формасы. Are. Эмне дедик? To be этишинде суроо түзүш үчүн are биринчи керек дегенбиз, you'дан мурун. Анан how дегенди кошкондо, кандайсың деген сүйлөмдө how'ду кошуп туруп, суроолуу сөздү кошуп туруп, are you? How are you? Кандайсың деген how are you болот экен. Салам, кандайсың? Анан анын жообу эмне дейбиз? I am good. I am good. Thank you. And you? I am good деген эмне? Мен жакшымын. Thank you деген рахмат деген сөз англисче. Рахмат деген сөз дагы абдан көп колдонулат англис тилинде. Себеби булар абдан сылык, маданияты сылык, адамдары сылык болот, ошон үчүн рахмат көп колдонулат. I'm good, thank you. Сураган үчүн ыраазычылык билдирип атат, I am good, thank you. And you? Жана сенчи? Же болбосо а сенчи? I am fine. Мен да жакшымын. I am fine, thank you. Эми ушу диалогту дагы бир жолу окуйлу чогуу. Hi, how are you? I am good, thank you. And you? I am fine, thank you. Азыр мен менен практика кылайлы чогуу. Мен сурайм, силер жооп бересиңер, жана сурайсыңар. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Hi, how are you? I'm good, thank you. And you? I'm fine, thank you. I am дегенде am деген to be этиши формасы. Am дегенде to be этишинин формасы бул кандай экендигибизди көрсөтүп жатат, Кандайсың? Мен жакшымын дегенде good менен fine экөө тең окшош мааниде, жакшы. Демек, үйгө тапшырма. Ушул фразаларды жатташ керек, жаттап которулушун жазыш керек. Салам, кандайсың? Мен жакшымын, рахмат. А сенчи? Мен жакшымын, рахмат деп жазыш керек дагы, практика кылыш керек.
Кийинки сабакка чейин. Goodbye. See you later. Bye bye.